Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Самара Каримова тамашоочу Мурат Жалиевди издөдө. Ал акча карызбы. Ырчы Самара Каримова тамашоочу Мурат Жалиевди издеп жатканын билдирди. Ал бул тууралуу өзүнүн интернет баракчасына жазып чыкты. Сүрөттөгү мырзаны ким көрдү? 5 күндөн бери таппайм. Сураныч, табышып коюңуздар. Ким таап, түз сүйлөштүрсө сүйүнчүсү бар деп таап берген кишиге 201 убада кылып Мурат Жалиевдин сүрөтүн тиркеп койду. Пикир калтыруучулардын сөзүнө берилген жоопторго караганда Жалиев Каримовага акча карыз. Бирок ырчы бул тууралуу ачык айткан жок. Редакция Мурат Жалиевдин жеке номуруна чалып байланыш алган жок. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Ырчы Данияр Эрматовдун автоунаасын талкалап кетишти. Кечээ түнү Ырчы Данияр Эрматовдун автоунаасынын терезесин белгисиз адамдар талкалап кетишкен. Бул тууралуу Барометр KG сайтына ишенимдүү булактар кабарлашты. Күбөнүн маалыматына караганда 13 майдан 14 майга караган түнү Бишкек шаарындагы кафелердин биринде өзгөн өнөрпөздөрү чогулуп, кезектеги шеринесин өткөрүп ооз ачырышкан. Кийин кетип баратышып, Ырчы Данияр Эрматовдун унаасынын терезелери белгисиз адамдар тарабынан талкаланганын көрүшкөн. Аталган жагдай тууралуу Ырчы өзү комментарий бере элек. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Клара Алибекова Айчүрөк Иманалиева тууралуу. Мени азыркы ситуацияга аралаштырбагыла суранам. Буга чейин Ырчы Жанина Хынжанова Айчүрөк Иманалиеванын театрында иштеп жүргөндө 4 жыл бою кыйынчылык көрүп, бирок ошентсе да ырдап чыга албаганын айтып интервью берген эле. Аталган маектен кийин Айчүрөк Иманалиева бардык болгон окуяны Орозо айы бүткөндөн кийин айтып берерин айткан. Айрымдар Иманалиева менен болгон мындай жагдайлар Анжелика Кайратова менен да, Клара Алибекова менен да болгонун айтып чыгышты. Ушактарга чек коюу максатында Клара Алибекова Айчүрөк айымдан эч кандай кыйынчылык көрбөгөнүн жазып чыкты. Ал өз сөзүндө: "Улуу Орозо айында чындыгын айтам. Мен Айчүрөк эжемдин асыл сапаттарын гана алып келем. Эжемдей бардык жагынан бийик болгум келет. Мени азыркы ситуацияга аралаштырбагыла суранам" деп кайрылуу жасады. Бул билдирүүнү Айчүрөк Иманалиева да бөлүштү. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Майы кызматкерлери менен мушташкан Ырчы Алтынай Жайнакова мени өкүндүргөнү үй бүлөлүү байкелердин тийишкени дейт. 2 жыл мурда майы кызматкерлери телеканалдардын бири менен биргеликте Ош шаарында жол эрежесин бузган айдоочуларды токтотуп, алардын спирттик ичимдиктерди ичкен же ичпегенин текшерип, тиешелүү чараларды колдонуу учурунда каршылык көрсөткөнү үчүн бир топко чейин эл оозуна алынган кыргыз эстрада ырчысы Алтынай Жайнакова жеке жашоосу жана алдыдагы пландары тууралуу Барометр KG сайтына берген маегинде айтып берди. Саламатсызбы Алтынай? Алгач өзүңүз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатчылык, мен өзүм өзгөн жергесинен кыз болом. Чынын айтсам, жеке жашоомду сыр тутканды жакшы көрөм. Табиятымдан ушундай окшойм деп ойлоп коем. Сырдуу болгонду жакшы көрөм. Өзүңүз учурда Ош шаарында турасызбы? Бишкекте жашап жатканыма 1 жылдан ашты. Ал эми буга чейин Ош шаарында турчумун. Учурда сүйүктүүңүз барбы? Сүйүктүүм учурда жок. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Ырдаганды таштап салдыңызбы? Жок, ырдаганды таштабайм. Учурда чыгармачылыктын үстүндө катуу иштеп жатам. Буйруса жакынкы арада жаңы ырларга, клиптерге күбө боло аласыздар. Репертуарыңызда канча ыр, канча клип бар? Негизи азыр көп деп айта албайм. Анткени ырларымдын көпчүлүгүндө эски ырларды жаңылап ырдагам. Болгону 15 ыр бар. Алардын 4-өсүндө клип тартылган. Мындан ары жалаң жаңы ырлар менен иштешейин деп жатам. Чыгармачылыктын чыйыр жолуна аттанганыңызга канча жылдын жүзү болду? Эң алгач 2015-2016 жылдары ырдап чыга баштагам. Ортодо 1 жыл такыр иштебей туруп калдым. Буйруса быйыл баш отум менен чыгармачылыкка кириштим десем да болот. 5-6 жыл аралыгында бир топ угармандарды, күйөрмандарды арттырдыңыз. Болуш керек. Күйөрмандарыңыздын аша чапкан учурлары болду беле? Ооба, аябай чоң аша чапкан, кадамга барбаган күйөрмандар болбосо деле андай учурлар болуп турат. Азыр баары эле Instagram аркылуу болуп калбадыбы? Кээде жазгандарга жооп бербей койсоң эле өлө жаман сөздөрдү жазып салышат. Анан неге мынтип жатасың десең, жакшы сөз жазсам көңүл бурбайсыз. Ушинтип жазууга туура келди деп чектен чыккандар көп эле болот. Өзгөчөлөнгөн күйөрмандарыңыздын жоруктарын эстеп көрбөйлүбү? Андайларды айтпайбыз да. Бир эле мени өкүндүргөнү үй бүлөлүү байкелердин тийишкени деп айта алам.
Жеке концерт берейин деген пландарыңыз барбы? Албетте бар. Бирок жеке концертимди берүүнүн кийинки жылга калтырдым. Анткени быйылкыга жетишпей калат экенмин. Быйыл жалаң жаңы клиптердин, ырлардын үстүндө иштеп, кийинки жылы күз айларында жеке концертимди берем буйруса. Бул чындыгында көпчүлүктү кызыктырган суроо болушу керек. Майы кызматкерлерине кармалган учурларда кандай чара колдонуп жатасыз? Акыркы 2 күндөн бери 6-7 жолу кармалдым. Эмнегедир алар мени жакшы кабыл алышат, таанып калышыптыр. Өзүбүздүн карындаш турбайсыңбы деп кээде тамашалашып сүйлөп калышат. Кээде гана кечиримдүү деп айып пул жазбай жиберип коюшат. Көпчүлүккө белгилүү болгон жогоруда аталган майы кызматкерлери менен болгон чырдан кийин сизге ылакабаттарда коюлганын, сын пикирлер айтылганын билебиз. Деги эле ошол учурда абалдан кантип чыктыңыз? Мен ал кезде аябай шамдагай болсом керек. Азыр кээде ойлонуп отуруп өзүм да таңыркап кетем. Себеби ошондой негативди көтөрүптүрмүн. Мен ошондой сыноого чыдаганыма таң калам. Бул да болсо мендеги күчтүү бир сапаттардын бири окшойт. Негизи эле жашоодо майдаланбайм. Жашоодо өкүнүп калган учурларыңыз болду беле? Жок, жогорудагы учур бир аз өкүндүрөт, бирок баары бир өкүнбөйм. Маалымат булагы Барометр KG сайты.